Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Онлайн сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили 3-класс окууту кыргыз тилиндеги окуучулар үчүн. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөм. Сабагыбыздын максаты окуучулар сүйлөм эмне экенин билишет, сөз жана сүйлөмдөрдү кептүү туура колдонуп, сөз байлыктарын байытышат. Окуучулар тексттерди талдоо, таануу менен ой жүгүртүү, сүйлөө, жазуу билимсиздиктерин өнүктүрүшөт. Тексттерди окуу менен адамгерчиликке, турмушту туура таанып билүүгө, ата-эненин эмгегин баалоого тарбияланышат. Кане эме балдар, силердин билгичтигиңерди, логикаңарды текшерип алайын. Чай деген сөздү улап, сөз жараткыла. Кана балдар, сызыкчанын ордуна тамгаларды коюп, чай деген сөзгө уласаңар, бир сөз чыгат. Ошол сөздү тапкыла. Мен бир мисал айтып кетейин. Чайкана. Көрдүңөрбү балдар? Чайкана деген сөз келип чыкты. Силер дагы ушундай сөздөрдү тап, мага толтуруп жөнөтөсүңөр. Менин жеке номериме жөнөткүлө. Эми балдар, сүйлөм деген эмне? Сүйлөм деген бүткөн бир ойду билдирген сөз же бир нече сөздөрдүн айкалысы сүйлөм деп аталат. Көрдүңөрбү? Сүйлөм 3кө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм болуп. Эми мисалы силерге мисал келтирейин. Жаз. Бак дарактар үчүр байлады. Биз алардын түбүн жумшарттык, сугардык. Көрдүңөрбү? Жаз жөнүндө болуп атат. Жаз дегенде дагы бул бир сүйлөм. Эмне экенин түшүнөбүз, жаз мезгили келгенин түшүнөбүз. Эми китебиңерди ачкыла, биринчи көнүгүн иштейбиз. Биринчи көнүгүүдө суроолорго жооп бергиле. Текстте канча сүйлөм бар? Эң кыска сүйлөм кайсы? Эң узун сүйлөм канча сөздөн куралыптыр балдар? Көрдүңөрбү? Ошону жазып, мага дагы жөнөтөсүңөр. Экинчи көнүгүнү дептерге жазуу иштейбиз. Кана дептериңерди алгыла дагы экинчи көнүгүү деп жазасыңар. Биз мурда өткөн Коделек жана Акыра деген текстти окуп, ошол аркылуу бул көнүгүүнү иштейбиз. Тексттен Коделектин Акыраны капа кылган сөзүн таап, көчүрүп жазгыла. Алар кандай сүйлөмдөр экенин аныктагыла. Көрдүңөрбү балдар? Ошол Коделек Акыраны эмне деп капа кылды эле, ошол жерди жазасыңар. Үчүнчү көнүгүүдө табышмакты тапкыла. Австралиянын талаасын сайкаттап табасың, чөнтөгүндө баласын көргөндө таң каласың. Эки колун көтөрүп, буту кете алат, муну кимдер чече алат? Кана, ким биринчи таба алат экен балдар? Эми 4-чү көнүгүүнү иштейбиз балдар. 4-чү көнүгүүдө сөздөн сөз курайбыз. Аларды катыштырып сүйлөм түзөбүз. Акыра деген сөздө канча сөз бар экенин тапкыла. Мен азыр мисал катары 2 сөз табам, мага сүйлөм түзөм. Акыра деген эмне балдар? Акыра деген бул жаныбар экен. Көрдүңөрбү сүрөтүн? Жаныбар кандай болор, кандай жаныбар экенин көрүп турасыңар. Акыра деген сөздө ак деген сөз чыгат, кар деген сөз чыгат, дагы көптөн сөз чыгат. Аны силер таап, мага жөнөтөсүңөр. Ак деген сөздө сүйлөм түзсөк, сүттүн түсү ак болот. Кар деген сөзгө сүйлөм түзсөк, кышта кар жаайт. Эми балдар, биз сүйлөм эмне экенин билип алдыкпы? Ошол
мен берген тапшырмаларды жөнөтсөңөр кайтарым байланыш кылабыз. Сүйлөм деген эмне экени, сөздөн кантип сүйлөм кураларыбызды кайтарым байланышта текшерем. Үйгө тапшырма 5-көнүгү 108 бет. Бул көнүгүдө текст боюнча сүрөт тартасыңар. Сүрөттөн текст түзүп, кандай сүйлөмдөрдү жазсыңар, ошол боюнча текшерем.